Биз бүгүн чет элдик күйөө бала жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Эгерде ушундай кыргыз кыздарынын чет элдик жарандарга турмушка чыгуусуна кандай көз караштасыз? Жакшы эле, көз карашым түз эле. Негизи кыз өзү ар бир жаштар өзүнүн келечегин өзү тандашат. Буга сиздин эне атаңыз дагы түз эле көз караштабы? Түз эле караштуу. Себеби? Себеби мен өзүм метискамын, аралашканым. Мамам кыргыз, атам тоже метис, орус менен аралаштагы. Сизден сурасак болобу? Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин атым Азат. Ооба, мен нормалдуу эле көз караштамын. Эмнеси жаман. Демек жаштар өзүлөрү тандаш керек. Ооба, өздөрү тандаш керек. Өзүнүн келечеги өзүнүн колунда да. Сиз өзүңүздү мисалы келечекте мындай чет элдик жарандын жанында көрүп аласызбы? Өмүрлүк жарыңыз чет элдик жаран болушун. Ооба. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Нормалдуу көз караш. Рахмат, сиздерге барбы ой пикирлер? Мен деле нормалдуу көз караштамын. Себеп дегенде кыз киши күйөөгө тийип атат, бирок илгерки баягы карай турган болсок, Манас атабыздын деле аялы, Канике апабыз кыргыз эмес да. Бүт баатырлардын аялдары кыргыз эмес. Эмне үчүн? Сырттан келип атат да. Эмне үчүн биздин кыздар башка жакка тийип кетсе, биз каршы болуп атабыз. Бирок эми албетте эркектер каршы болсок керек дагычы, көбүнчөсү жок дегенде кыргыз бала калбай калыптырбы деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Бирок эми кыз кишилер деле колунан келсе биринчи кыргыз балдарга чалып Такыр болбок. Баягы ар бир адам өзүнүн тагдыры го. Өзүнүн жашоосуга мага кийлигишип сен андай мындай дешикке мен каршымын. Бул жеке менин өзүм оюм. Башкага таңуулабайм. Ошол. Рахмат сизге. Айдана, сиз кандай көз караштасыз? Менин көз карашым бул түз эле. Анткени мисалы кыз баланы бирөөнүн бүлөсү болот кичинесинен баштап бирөөнүн бүлөсү деп өстүрүп чоңойтуп, анан турмуш жолуна узатып атпайбы ата энебизчи. Анан эгер ата энеси каршы болбосо, кыз өзүнүн макулдугу менен чыгып аткан болсо, эч кандай каршылыгым жок. Анткени миллиондун арасынан ошо бир инсанга сага нике буйруйт экен да. Ошол эле мисалы мен өзүм мисал келтире турган болсом, Оштун бир Кытай менен чектешкен жеринен келип, анан Нарындын дагы Кытай менен чектешкен жерине турмушка чыгып калганым бул нике кайып деген сыяктуу менин түшүнүгүм ушундай да. Кыз баланы бирөөнүн бүлөсү кылган бул жараткандын ошол мындайча айтканда кыз бала негизи бирөөнүн бүлөсү болгондуктан ал улутуна карабай өзүнүн тандоосу менен чыга берсе болот деп ойлойм. Буга чектөө коюп, анан эмне себептен биздин кыздар башка улутка чыгып атат деп бүгүнкү учурда эми ойлор Жок, мисалы Кыргызстандын аймагында чыга берсин башка улутка да, чет элдик жарандарга чыксачы. Каршы эмесмин. Кыз макул болсо, ал өзүнүн жашоосун өзү куруп аткан болсо, эч кандай каршылыгым жок. Просто Кудайга барыш кыйын болуп калат да. Менин көз карашым деле негизи биз кыргыздар эмебиз го, ислам динин кабылдаганбыз. Эгерде ошо чет элдикке чыга турган болсо, ал мусулман болсо, динде уруксат берилерин окугам да, билгем. Анан мен деле каршы деле эмесмин эгерде мусулман болсо. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Рахмат. Биз өзүңүздөр билгендей эле дал ушул чет эл күйөө бала жөнүндө сүйлөшөлү деп сиздердин баарыңыздарды студиябызга чакырып олтурабыз. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Биз бул темага бир эмес бир нече ирет кайрылып олтурабыз десек жаңылышпаспыз. Мына өзүңүздөр билгендей эле Боордош Казакстанда, казак элибизде дал ушул чет элдик жигиттерге турмушка чыгууну мыйзам түрүндө мындай тыюу салууну карап атышат да. Акыркы учурда Камила айым, сиз өзүңүз баягы жогорку кеңеште депутат болуп жүрдүңүз дегендей көп учурда. Деги эле ушундай кыздарыбыздын тагдырын мыйзамдуу түрдө биз дагы чектей турсак, бул нормалдуу эле көрүнүшпү сиздин оюңуз боюнча? Бул өтө актуалдуу жана аярлуу тема албетте. Анан бул жерде бир эле кыздарды бөлүп алуунун өзү да менимче бул социалдык тема туура эместей болуп калат. Бул жерде мен айтар элем, чет элдиктерге нике кыюу кыз бала болобу, жигиттер болобу кыргыздын мына 8 жылдык статистикалык маалымат боюнча биздин Кыргызстандын жарандары 17600 никеге туруу катталыптыр. Ошонун ичинде 17-жылы бир эле жылдык көрсөткүч боюнча биздин кыргыз жарандарынан эркек балдарыбыз 1400, кыздарыбыз 1100-дун төгөрөгүндө болуп атат да. Мындай алганда баягы 50-50 эле. Кыздарыбыз дагы, эркек балдарыбыз дагы ошол чет элдик жарандарга никеге туруу маселеси бар. Анан эми бул жерде бул тенденция бүгүн эле чыгып калган жок.
Бул көрсөткүч негизинен Советтер Союзу таргандан кийин 90-жылдардан кийин бизде ошол Кыргызстанда ошол чет мамлекетке чыгуу агымы бул абдан күч алган. Ошол жылдардан бери эле келаткан бул ошол 17.600 дегенибиз 8 жылдык көрсөткүч. Мына 2010дон эле бери жагын алып атабыз. Ары жагын кошкондо дагы бул өтө чоң көрсөткүч. Ошон үчүн мен бул маселеде эми чет элдиктерге никеге турууда бүгүнкү күнү биз сөзсүз түрдө биз биринчи орунга биз улуттук иденттүүлүгүбүздү, улуттук кызыкчылыгыбыздын тегерегинде сөз кыла турган болсок, эми Кыргызда ошол эзелтен бери, алымстактан бери эле баягы кыз балага, кызга 40 үйдөн тыюу деп бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Бир айылдын ошол кыздарын аксакалы болобу, ошол бир айылдын баягы аялдар, байбичелер ар кандай учурда керек эмес деп мындай тыюулар менен тыюулар сөзсүз түрдө болуп келген. Менимче бул жерде бул бүгүнкү күнгө чейин бул калыптанып калган стереотип бар. Чет элдиктерге турмушка чыгууда сөзсүз түрдө ата эненин толук кандуу барысы эле макул боло бербейт. Көпчүлүгү каршы. Мына биз студенттер менен иштеп жүргөн адис катары да айтар элем. Көпчүлүк бүгүнкү күнү жаштарыбыздын көпчүлүгүнүн пикири боюнча мен өзүмдүн тагдырымды өзүм чечем, каалагандай өзүм курамын деген көз караш албетте бар биринчиден. Экинчиден ата эне, жакындары, тууган уругу мунун баары эле мындай макул боло бербеген учурлар. Мына бир кезде ошол жакын келе ошол 10 жылдыктын аралыгында Кореяга турмушка чыккан кыздардын саны абдан көп болуп кетти. Анан ошол тагдырлар талкаланып, канчалаган кыздарыбыз кайра Кыргызстанга келип, канчалаган ошол талкаланган тагдырлардын төгөрөгүндө көйгөйлөр жаралып келди. Мен бул эми бир улутка мындай кине коюудан алыспын, бул мисал иретинде айткым келип атат да. Анан биз баягы улуттук биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды биринчи орунга коюшубуз керек деп атпаймынбы? Баягы улут болсоң тилиң менен улутсуң, улук болсоң тилиң менен улуксуң дегендей, ошол биз өзүбүздүн үрп адатыбыз, каада салтыбыз, динибиз анын ичинде ошол биринчи орунда болгону мен баягы ошол улуттун мекенчил кызы катары айтар элем, биринчи орунга коюшубуз керек. Динибизди дагы бул жерде биз биринчи орунга коюшубуз керек, албетте. Көпчүлүгү мындай дини туура келбей, улуттук каада салттары бири-бирине туура келбей, ажырашуулар абдан сейрек болуп атпайбы? Бул дагы биздин келип туруп анан турмуштук статистикалык маалыматтарга карап туруп айтат элем да. Анан экинчиден эмне үчүн ошол кыздардын чет мамлекетке чыгууга эмне түрткү болду? Негизги критерийлер эмнелер? Сөзсүз түрдө албетте бүгүнкү күнү глобалдашуу, аламдашуу заманында жаштар ошол кыздар айрыкча мындай заманбап жашагысы келет. Социалдык өзүнүн көйгөйлөрүн чечүү, социалдык экономикалык маселелер келип туруп, финансын оңдогусу келет. Ушундай критерийлерден улам мындай сыртка чыгып, сырттан сөзсүз түрдө ошол өздөрүнө бир мындай башка улуттардын маданиятын, башка улуттардын жашоо образын сиңирип, ошонун жакшы жагын көрө билүүнүн мындай негизинде ошол башка улуттун жигиттери менен таанышып, эми бул албетте бул баягы эки жаштын ортосундагы мамиле, бул эч ким кийлигишкенге акысы жок дейбиз. Бул бирок келип туруп эле эртеңки күнү тагдырын көпчүлүк жаштар ошол келечекти алысты карап, эртең ошол улуттун өкүлү менен дини туура келип, тили туура, жашоо шарты туура келип жашап кете алабы? Эртеңки күнү экөөнүн ортосунан жаралган наристенин келечеги жөнүндө ошол мындай бир келечекке ал бир мамлекетке ишеними болгон учурда гана жашап мындай керен терең ойлонсо деген тилек да. Рахмат сизге. Мынакей жаңы эле статистикалык көптөгөн маалыматтарды айтып өттүңүз. Бир гана кыздарыбыз эмес, чет элдик жарандарга, чет элдик кыздарыбызга үйлөнүп аткан жигиттерибиз дагы абдан көп экен деп. Ошонун улам биздин катарыбызда Нургазы мырза отурат. Кыргыз кыздарынын дал ушул чет өлкөгө турмушка чыгуусуна, мисалы үчүн, кайсыл бир өлкөнү алып карайлы, ошол эле Түркмөнстанда мисалы үчүн түркмөн кыздарын алып кетип атса, чет элдик күйөө бала бир кандайдыр бир акчаны, энна сумманы биздин мамлекетибизге төлөп
өсүн, ал баягы кийинки жашоосунда ал кыз эшикте калбайт, же болбосо камкордукка алынат деген сыяктуу бир мындай өңүттөгү иштерди алып барып келишкен да. Деги эле сизден сурагым келип атат да, дал ушундай чет элдик жарандарыбызга турмушка чыгып, же болбосо чет элдик жарандарыбызга үйлөнүп аткандарга сиздин көз карашыңыз кандай? Биз эми аз элбиз да, биринчиден. Бул жерде улуттун кызыкчылыгынан алганда жаштардын көз карашы эмес. Азыр жаштар жаш кезинде булардыкы романтикалык бардык башкача да, анан улуттук деңгээлде караганда бул туура эмес. Анан жана Куранда биз мусулман болуп атпайбыз, бул Куранда айтылат да, аялдар силердин эгин зарыңар дейт. Башкача айтканда огородуңар дейт. Биздин огороддор башка жака кетип атат да. Бул аялдар ушу биздин улут өнүп чыга турган кыртышчылар да. Анан булар азыр жанагындай бир баалуулуктарга ээ болуп алышып, өзүбүз чечебиз, өзүбүз билебиз деп туруп, анан чет өлкөгө кетип калып атат да. Бул мындай биздей аз улут үчүн туура эмес. Биздей аз улут үчүн туура эмес. Ошондуктан аз эмес, мына көп эсептелген улуттар деле өздөрүнүн ошол улуттук кызыкчылыктарын коргошот да. Анан бизде ушундай бир жазылбаган мыйзам болуш керек. Азыр мыйзам жазабыз деп, мыйзам деңгээлинде чечели деп атпайбы, анан бир жазылбаган мыйзам болуш керек. Кыз төрөлгөндөн баштап сен кыргызга чыгасың, сен келечекте кыргыз улутун көбөйтөсүң, кыргызга эне болосуң деп кичинекейинен баштап булагына куюп барыш керек да. Анан ошондо жүрөгүнө отуруп, анан кийин кыргызга чыгат. Башка жигиттерге карата ушул нерсени кылсак болбойбу? Же жигиттер үйлөнө берсинби чет элдик жарандарга? Жигиттер дагы ушу биринчи кезекте өзүнүн кыздарга үйлөнгөндөй болуш керек. Ошондой жакшы кыргыз менен деген жигиттердин баары эле бүт алып алган го, мисалы Камчы Ташиев бар, Адахан Мадумаров толтура го ошондой эле. Кыздар жини келип атпайбы, эмнеге биз албай башка улутты алып атасыңар деп. Биз эркектер да жини келет. Эмнеге кыргызга чыкпай башкага чыгып атасыңар деп. Муну азыр бул темага жем таштаган кечеги окуя болду болуш керек. Жанагы жигит футболчу Ганалык экен. Ооба. Анан Гана деген анча деле мындай жыргаган мамлекет эмес. Анан дини дагы католиктердин ичинен дагы жана протестанттык мамлекет экен. Анан биз жанагындай күчтүү Орусия сыяктуу же Европа өлкөлөрүндөгү бир күчтүү мамлекет болсок, аларды коргой алмакпыз да. Мисалы үчүн ошол жакта консулствобуз болмок. Эми ошол кыз макул чыкты дейли, анан жаштык эртең эле тияк бекенине кетет. Анан ал жакта жашоосу кандай болот? Мисалы Дүйшөн Чотонов азыркы Кореяда элчи болуп жүргөндө ошол аябай бир кыйкырып бир маселени көтөрүп жүрдү. Ушул кореецтерге тийген кыздарыбыз биякта көчөдө калып корболуп атат. Ушуну мамлекет көңүл бурсун деп, ошол эмне болду билбейм. Кабарыңар барбы, жокпу билбейм. Ушундай жагында алышыбыз керек да. Бул турмуш чет өлкөлүк десе эле бир романтиканы элестетпеш керек. Мисалы мен жеке өзүм тааныйм, бир арабтарга тийип аябай мындай өкүнүп жүргөн бир эки кыздар менен сүйлөшүп калдым. Ошондой эле бир Европага деле тийип аябай өкүнүп жүргөн кыздарды билем да. Анан бул жерде дагы бир жолу баса белгилегим келет. Сиздин оюңуз боюнча ушул жазылбаган мыйзам иштеш керек деген ойдо турбайсызбы? Бир идеологияны жайып идеология ошол жок болгон үчүн, буларга бир багыт болбогон үчүн мына жаштарыбыз азыр чыга беребиз деп отурушуп атпайбы? Айбек мырза, биз айтып атабыз да, мындай ушул жаштарыбыздын арасында мына жаңы эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, эркин ойлонгон жаштарыбыз көп дегендей, кимдир бирөөнүн жашоосун, тагдырын, турмушун чектеш бул мындай өтө опурталдуу маселе да. Эч кимдин акысы жок дегендей, ар кимдин өзүнүн тандоосу, жашырган менен болобу? Акыркы учурда ушундай чет элдик жарандарга чыгып аткан кыздарыбыздын саны, же болбосо жигиттерибиздин саны күн сайын өсүп атат да. Бул нерсе кандайдыр бир нерседен коңгуроо береби? Биз кантип аларды коргошубуз керек, же биз дал ушундай маселелерди көтөргөнүбүз кимдир бирөө үчүн мындай улутчулдук маселеси катары каралып калбайбы? Бул өтө маанилүү маселени көтөрүп атасыңар. Бул негизи мамлекеттик саясат болуш керек. Бул үй бүлө саясат. Үй бүлө саясатында аялдын орду, эркектин орду негизи эле кыз балага тарбия, улуттук бир салтта, нарктын негизинде тарбиялоо, улуттун өзүн таанытуу маселесине көңүл бурбаган кесепет деп ойлойм. Бирок жасалма чектеген менин оюмча туура эмес. Анткени бул адамдын өзүнүн эрки да. Маселе биз ошол тандоого мамлекет кандай таасир бере алат, кандай идеологиялык мындай үй бүлө саясатын колго алуу менен
мамлекет тигилердин чечимине жаштардын анткени таасир бериш керек да. Мисалы мен негизи өзүм жеке айтсам, мен өзүм өтө өкүнүү менен кабыл алам кыргыз кыздарын чет мамлекетте жаранат деген. Экинчиден мен ичим өтө атышат. Эмне үчүн дегенде чет мамлекеттик жаранга түү өтө опурталдуу. Бул жаш кыздар баягы жаштыкка салып бир өздөрүнүн бир эмоция дегенен баягы бир да турмуш куруп кетүү, жашап кетүү, келечек, небере, бала чака, катташ, куда сөөк, маданият бул өтө чоң нерсе да. Ошол нерселердин баарын эске алганда тобокелчиликтерди мен санап кетейин да. Ошол кыздарга кандай тобокелчилик болушу мүмкүн чет мамлекеттик жаранга. Биринчи тобокелчиликте экинчи мисалдарды келтирейин. Биринчи тобокелчилик бул башка мамлекетке чыккандан кийин мынакей байке айткандай Африка мамлекетинин Гана өлкөсүнө барса аяктын мыйзамы, каада салты, дини, ошол жерде үй бүлөнүн ички негизи эле үй бүлө болгон мамиле. Биз каяктан билебиз? Мүмкүн ал жакта эркек иштебейт, бир эле аял үй бүлөсүн багаттыр. Биз билбейбиз да. Мүмкүн аялдарды кул катары пайдаланат. Биз билбейбиз маданият. Эми айтайын дегеним, көптөгөн тобокелчиликтер бар. Салт, ошонун баарын эске алып, ата энеси дагы мамлекетте тарбия берип, тандоону өзүнүн ошолордун тобокелчиликтерди эске алыш керек. Экинчиден, мисал биздин ошол кыздар чет мамлекеттик жарандар тандап атканда кандай сүйүү мененби же кызыкчылык мененби? Мен жеке көз карашымда кызыкчылык менен деп ойлойм. Анткени дегенде көп баарлашып каласың. Бай, шартты түз берет деген каражаттык, жеке кызыкчылык, кээ бирлер мода болуп баратат да азырчы. Мисалы үчүн кечээ кээ бир кыздар менен сүйлөшүп калсам, чет мамлекеттик жалан бул алтынга тете дейт. Мындай үй бүлө күтөйүн, сүйөйүн деген сөз жок да. Мындай мода сыяктуу да. Эптеп түйө алса мен мындай жакшы болуп калам. Ошол сыяктуу андай да тобокелчиликтер бар. Атайын бияка келатканда мен окудум. Мисалдарды окуйун десем, бир кыз жараныбыз Францияга чыгыптыр. Анан жараны улуту серб экен. Мен башында бир калп айтпайын дейт, бир 3 ай эле жомоктоодой жашадым дейт. Андан кийин кулга айландым дейт. Ушундай мамиле өзгөрдү дейт үйлөнгөндөн кийин. Кулдай эле болуп калдым дейт. Урду дейт, сабады дейт, алардын полициясына бере албайм дейт. Бул сыяктуу мына Нургазы байке да көп мисал келтирип кетти. Корея, Араб, эми мындай мисалдар көп да. Ошондуктан мен кыздарга кайрылат элем да, чет мамлекетте жаранга чыгаардан мурун тобокелчиликтерди эске алгыла. Бул жашоо деген баягы эмоциал бир айдан кийин өтөт баягы. Бир жумадан кийин кыдырып келип, ак көйнөк кийип, үйлөнүп, ал өтөт. Ошондуктан сиздер келечекти ойлонсоңуздар. Каада салт деген бар. Анан бала чакасына кандай таасир этет? Туугандар менен болгон мамиле. Чет мамлекетке чыксаң, туугандарың сагынасың, туурабы? Ошол сыяктуу балаңа кандай мааниле тарбия бересиң, биз билбейбиз. Ошондуктан ушул нерсенин баарын эске алып, колдон келсе өзүнүн эле кыргыз мырзаларына турмушка чакырат элем. Анан кошумча кыргыз мырзаларына да кайрыларым. Биз негизи кыргыз жигиттери ушу аялзатка болгон мамилени илгерки кыргыз табиятына алып келип, камкордук, мээрим, аларды баягы кыздын 40 жашы улуу дейт, төргө отургузуп сыйлоо жагы, ошолорду камсыз кылуу, каалаганын алып берүү, ошол аялга үй бүлөлүк эне болгонго шарт түзгөнгө биз кыргыздын жигиттери жоопкерчилик алышыбыз керек. Биз өзүбүз үлгү болуп, сырткы келбетибиз, жүрүм турумубуз, адамдык сапаттыбыз, мырзалык сапаттарыбызды биз ушунчалык күчөткөнгө, ушунчалык жана азыр мындай атаандаш болуп атпайбы, чет мамлекетке чыгып кетпесе экен, бизди караса экен деп биз өзүбүздү татыктуу чыныгы кыргыздын мырзасы катары өзүбүздү алып жүрүш керек. Бул да биздин жоопкерчилигибиз. Мындай жакшы кеп болду да. Мына жигиттер өзүлөрү эле моюнга алып атат да. Биздин кыргыз жигиттери чындыгында баягы аял затына кылган мамиле тарабынан мындай артта калып атканыңыздарды сиздин сөзүңүз эле далил болду окшойт деген ойдомун да. Себеби дегенде ошол чет элдик жарандарга турмушка чыгып аткан кыздардан сурасаң, сиз айткандай кызыкчылыктары ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы акча табат, жашоо турмушка керектүү болгон муктаждыктарыңды бере алат деп ошол жигиттерге мындай байланып турмушка чыгып кетип аткан кыздарыбыз жок эмес да. Ошондон улам айткым келип атат да, биздин кыргыз жигиттери сиз айткандай чын эле мындай ар тараптуу алсыз болуп атабы массалык түрдө? Бул көрүнүш бар, ачык айтыш керек. Анткени мисалы үчүн статистика менен алып алсак, үйлөнгөндөн ажырашкандардын саны жылдан жылга көбөйүп атат да. Бул өтө өкүндүрөт да. Бул биз ошону кыргыз жигити болобу, кыз болобу, мамлекеттик үй бүлөнү тарбиялоо идеологиясы болуп, биз жигиттер аксап атабыз. Ошону биз жоопкерчиликке алып, муну арданбай кайра күчөтүш керек өзүбүздү. Бул биринчи. Экинчи, мен баягы жеке оюм, биз үй бүлө институтун бул чоң деңгээлде көтөрүп, ошол жерде кыз менен жигит сүйлөшүп жүргөндө эмнелерди сүйлөш керек деген мисалдарды көбүрөөк тарбиялаш керек. Биз азыр үйлөнгөн
чейинки сүйлөшүп жүргөнгө көп маани бериш керек. Биздин азыркы кыз жигиттер деле мындай аягына сүйлөшкөндү деле билбейт, мен чынын айтсам. Баягы сүрөткө түшүп, селфи түшүп, бир мен сурадым, канча бир тууган десем, бир тууганын билбейм дейт. Анда сен айттың, 1-2 жыл менен сүйлөшүп жүрдүм депчи. Анысы кандай? Анан сүйлөшүү учурунда көп нерсе айкалат да, баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман аял каяктан чыгат. Же бул кыздарга тиешелүү макал. Кыргызда да бир макал бар. Алган жары жарашса, карагатын ак болот дейт. Бул эркекке тиешелүү макал, туурабы? Ушул сыяктуу биз ошол эки адамдын эки дүйнө, эки башка тарбия көргөн. Кыз өзүнчө тарбия, кыздын үйүндө апасы үстөмдүк, баланын үйүндө үй бүлөсүндө атасы үстөмдүк. Анан экөө үйлөнгөндө эле башталат ким чоң болот деп. Ошол сыяктуу сүйлөшүп жүргөндө кыз менен эркектин мүнөздөрү, көз караштары, баалуулуктары туура келеби, бул чоң маселе. Экинчиден, ошолор мындай чын дилден болуш керек да, искренне деп коет. Чын дилде мамиле кылыш керек. Биз сүйлөшүп жүргөндө жасалма мамиле да, алтыным жакшы мамиле үйлөнгөндөн кийин эле анан башталып атпайбы. Ошол сыяктуу сүйлөшүп жүргөн убакытка мамлекет ушул нерселерди колго алып, мүмкүн мектептин 9-11 класстарда класстык сааттар өтүп, бул маселени биз колго алыш керек. Үй бүлө институтун биз антпесек, биз өтө чоң бир улуттук генофондко зак келтиребиз да. Ошон үчүн бул мамлекет, сиздерге да рахмат ушул теманы көтөрүп атканга. Мамлекет буга сөз көңүл буруш керек. Мынакей үй бүлө институту деп дайым айтабыз, дайым өзүбүздүн лексиконубузда көп колдонобуз, бирок бул нерсе биздин жашообузда чындыгында жок да. Ар ким өзүнүн арабасын өзү согуп келатат, өзүнүн турмушун өзү курап келатат, кимге үйлөнүп атат, үйүндө кандай нерселер болуп атат, кандай идеология, кандай башкаруу жүрүп атат, балдардын тарбиясы кандай болуп атат, мунун баардыгы баягы көз жаздымда калган нерселер да, көңүл сыртында. Ошондон улам сурагым келип атат да, мисалы Аманбол мырза деле патриот жигитсиз, туурабы? Сиз деле каршы болушуңуз керек менимче, чет элдик жаран. Албетте, кантип чектейбиз мисалы үчүн? Ошол эле карындашыңызды алып карайлы. Чет элдик жаранга турмушка чыгам деп атса, сиз эмне дейсиз? Бир урасызбы, же согосузбу, же кантип чектейсиз? Мен аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп коет эмеспи? Ансандай бизде аял заты бул аябай кырк уруунун канын көтөргөн кыргыздын кыздары, бул илгертен келаткан, баягы биздин тукумдуулап келаткан аял заты десек болот да. Ошондуктан баягы биздин мен жеке пикиримде биз чектөөнү эмне кылсак болот? Мыйзам чегинде чектесек болот. Кантип? Мисалы, жогорку кеңештин депутаттары ошол эле биздин кыргыздын кызын алыш үчүн калың деп коет го кыргызда. Ошол сыяктуу ошол үй бүлөгө бюджетине баягы резерв деп акча салып коюш керек да. 100 миллион болобу, 500 миң болобу, ошондой нерселерди киргизишибиз керек. Эмне себептен? Мисалы, ошол кыргыздын кызын алгысы келип атабы, ошол кыргыздын кызына үйлөнгүсү келип атабы, анын кийинки келечегин ойлоп туруп, ошонун бала чакасын ойлоп, ошол чет элдик жээндерди ойлоп туруп, ошол биздин жогорку кеңештин депутаттары ушул мыйзамды бекитип коюш керек да. Бирок феминисттер айтып атпайбы мунун баары? Бул деген кыздардын укугун тебелегендик, кызды товар катары көргөндүк, булар сатып атасыңар деген сыяктуу. Жок, бул укукту тебелегендик эмес. Эгерде баягы ал эки үй бүлө бактылуу болуп жашап кете турган болсо, аны кыз алып колдонгонго болот ал нерсеничи. Бир 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби бизде деген резерв болуш керек да. Мисалы, талаада калып калган кыздарыбыз көп болуп атпайбы, кызыгып чет элдин жаранына турмушка чыгып алып, же ал жакка барып, анын салт санасын билбей, анан 2 күнөн таягын жегенден кийин Кыргызстан көзүнөн учуп, эмне кылаарын билбей көзү айлангандан кийин баягы Кыргызстан санган нерсе болуп атпайбы, туура? Ошол нерселер болбош үчүн резерв кылсак, бизден чет элдин жарандары эмнеге кызыгат Кыргыздын кыздарына? Мисалы, Кытайдын кызыккандары бул жарандуулукту алуу максатында гана кызыгып Кыргыздын кыздарын алат. Жарандуулукту алгандан кийин, алып алгандан кийин Кыргыздын кызын алып, уже все, ал Кыргыздын кызы ага кереги жок. Ал уже бул жерде мен Кыргызстандын жаранымын деп, уже ал Кыргызстандын мыйзамы менен жашаганга аракет кылат. Алардын көздөгөнү, алардын максаты ошол Кыргыздын кызын алып мен үй бүлөлүү болоюн, же болбосо ушул бала чакалуу болоюн деген максаттары жок чет элдик. Мисалы, особенно Кытай мамлекетинин жарандары да. Анткени мен көбүнчө ушул нерсе менен көп аралашып калдым. Кытай мамлекетинин жаранын Кыргыздын кыздарын алганын себеби. Анткени чал болсо дагы ошол Кыргыздын кызын алсам, эртең күнү мен гражданство алып алсам, и все, ал уже кыз мага кереги жок деген нерсени гана максаттап, ал кызга алтын алып берип, ал кызга машина алып берип, ал кызга үй алып берип коюп, зато аны кызыктырып алып алгандан кийин ушундай нерселерге алып барып атат да. Ошондой нерселердин баарын чектөө максатында биз ушул мыйзам долбоорго ушул нерсени киргизиш керек. Анткени ал биз Кыргыздын кызыбызды коргошубуз керек да, каерде болбосо, туурабы?
мен үчүн ар бир кыргыздын кызы ыйык турат да. Ошондуктан ар бир кыргызыбыздын кызынын чачынын түшүшү, ошол кыргыздын кызына бирөө удар берип атканы мен жүрөгүмө удар берип аткандай сезилет да. Ошондуктан биз деген азыртан ойлоп алардын келечегине, алардын максатына, анан ошол чет мамлекеттин жараны келгенде дагы ал ойлонот да, ушу кыргыздын кызын алат экен, алганда мага кандай условия болот болду экен, эмне кылышым керек болду экен деген нерсе менен мен кыргыздын мыйзамына карата жооп берет экенмин. Эгерде мен муну уруп койсом кыргыздын мыйзамы менен мен соттолуп кетишим мүмкүн экен. Эгер мен мындай кылып койсом алимент төлөп калышым мүмкүн экен деген нерселерди киргизип алсак, ал ойлонот, ал жарандагы мисалы өзүнүн кызыкчылыгы эмес, анан сүйүү болсо айла жок. Баягы ошончолук эле сүйүп калып, күйүп калышып үйлөнсө ал айла жок. Анан кызыкчылык үчүн үйлөнгөн нерселер көп болуп атпайбы? Бизде 80% кызыкчылык менен үйлөнгөндөр болуп атпайбы? Мен ошон үчүн ушул мыйзам долбоорго ушундай нерселерди Жогорку Кеңештин депутаттары киргизишибиз керек да. Эгерде ушул нерселерди киргизе турган болсо, чет элдин жараны келгенде ал ойлонот. Ушундай мыйзам бар экен, значит мен ушунун чегинде жооп берип калышым мүмкүн экен деп ал ойлонуп, анан өзүнүн оюн өзгөртүшү мүмкүн да. Ошондуктан мынакей социалдык тармак жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Акыркы учурда өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек, социалдык тармактарда мындай көпчүлүк инсандардын ой пикирин чакырган дагы бир сүрөт пайда болду. Ал сүрөт видео Кыргызстанда болгон деген божомол бар. Анда Кытайдын жараны башка улуттун чет элдик жаран эки кыргыз кызына үйлөнүп аткан учуру дагы менимче социалдык тармакта өтө талкууну чакырды десек жаңылышпаспыз да. Назир айым дайым сүйлөшкөндө сиз айтып келесиз да, мындай кыргыздын жаранына эле чыккыла, биринчи эмес үчүнчү болсо дагы ушул кыргыздын жаранына чыккыла деп айтып келесиз да. Ооба, мен өзүмдүн негизи позицияман эч качан артка кайткан эмесмин. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү болсо дагы ошо кыргыздын жаранына чыккыла, кыргыздын мырзасына эле чыгып жакшынакай татыктуу жубай болгула депчи. Эми бүгүнкү күндө азыркы биз талкуулап жаткан маселе бул жаралып жатса, биз талкуулап жатсак, бул өтө чоң көйгөй да. Демек, бул маселе биздин келечекке балта чаба турган нерсе. Бул биздин кыздардын тилекке каршы үй бүлөлүк, жана жогоруда айтып кеткендей, үй бүлөлүк институттун бекем эместиги жана ошол үй бүлөлүк институттагы үй бүлөлүк баалуулуктарды баягы атадан энеден балага өтпөгөн тарбиянын жоктугу да. Эгерде башынан биякта агайлар айтып кеткендей, эгерде тарбия болгондо көз караш жашоого болгон баалуулук чоң нерселер менен байланмак да, жеңил ойлуулук менен эмес. Бүгүнкү болуп аткан көрүнүштүн баардыгы мен ойлойм бул жеңил ойлуулук, жанакы материалдык баалуулуктарга чектелип калат да. Тилекке каршы биздин кыздар, сонун кыздарыбыз бар. Чет жакта баягы мен ушул маселелерди көтөрүп жүргөндө иликтеп, эмне себептен ушул чет мамлекеттик өзгөчө Европа жагы да, Кытайлар эмес, Европа жакта мырзалар кыргыз кыздарын эмне себептен, ушу Азиянын кыздарын эмне себептен үйлөнөт дегенде, алардан жакшы тарбия бере турган эне болот экен да. Биздин кыргыздар негизи эле Азиянын өлкөлөрүндөчү. Анан кийин мен ушу мырзаларга да айтат элем да, ушу биздин кыргыз кыздарды балким силердин кандайдыр бир аз болсо дагы жоопкерчилигиңердин жоктугунан чет элдик жарандар кыргыз кыздарын каалашынча алып кетип, каалашынча колдонуп атышат да. Баягы балким бардыр жашап бактылуу болуп кеткендер, бирок бул аз гана. Мына ошол эле социалдык тармактарды бүгүнкү күндө аябай чоң маселелер жаралып ачыкка чыга баштады. Тилекке каршы ушундай үй бүлөлүк маселелерин ачыкка чыгып баягы талкууга салынганы өтө уят негизичи. Жакында эле көрдүк, баягы Корея өлкөсүндө канча жыл жашап даттанып ошол кыз чыкты го, мени уруп сабап ушинтип 2 балалуу болду депчи. Ошентип чет мамлекетке турмушка чыгып ажырашып келгендер толтура, чет жактын жээндерин ээрчитип келгендер. Алардын келечеги эртеңки күнү кандай болот? Мисалы жигиттердин арасында бар, биз буга чейин да дал ушундай берүү жасаганбыз, ошондо айтып атканда, эми түрк болсо бир жөн дейт да, аларга мындай эми мусулман дейт, араб болсо бир жөн мусулман дейт да. Анан жана диний өзгөчөлүгү башка болгондор бир аз чочулуп атат деген сыяктуу өңүттөгү ойлорду айтты да. Бул нерсе маанилүүбү, дин тутуму дагы? Сөзсүз. Мен оюмча эми түрк, араб болсо боло берсинби? Дин тутуму, менталитет, ошо диндин тегерегинде менталитет калыптанат да. Анан ошо дини бир болгон ал неме
проблема азыраак болуш керек деп ойлойм баары бир. Менин оюмча, мен жеке көз карашымда кыргыз кыздары кыргыздын эле мырзаларына турмушка чыккан туура көрөм. Анткени бул жерде эки маселе бар да, динден да тышкары салт, менталитет, тарбия. Эми мындай, мен деле келинчегим кыргыз болуп тарбияласа, кыргыз тарбияны берет да, кыргыздын касиети, кыргыз жыттанат, кыргыз болот, манас угасың, атайдын эме күйлөрүн угасың, ошентип балаңды тарбиялайт да. Анан башка бир жактыкы, мисалы үчүн ошол эле мына байке айткан Ганандан бир келинчек алып алсам, бал пилдерди үйрөтүш мүмкүн, дагы бир Жок, мисалы генетикалык жагынан алып карагандачы, мисалы кан алмаштыруу башка жерден алсаң, алыс жактан алсаң, башка улуттун өкүлүн алсаң, баягы генетикалык жактан, интеллектуалдык жагынан дагы мындай күчтүү балдар төрөлөт деп айтылат го. мисал келтирип, ушул жагынан мисалы метистер акылдуу болот деп. Ушул жерден бир немени эске унутпасак да, биз бир көрсөткүчтү унутпайлы, демографиялык көрсөткүчтү унутпайлычы. Бул жерде демографиялык көрсөткүчтү алсак, биз кичинекей улутпуз албетте. Бирок демографиялык көрсөткүч боюнча кыз балдарга караганда эркек балдардын саны аз болуп атпайбы? Мына ушул жерден маселе бир көрсөткүч ушудан да келип атат. Жана кыргызда эми бул термин азыр колдонулбайт албетте. Бир баягы турмушка кеч чыккан кыздар, карадалы кыздар делип, андай кыздардын саны бул болуп келген. Бул эмне себептен? Бул баягы эркектердин санынын аздыгы. Бүгүнкү күндө ошол статистикалык маалымат боюнча бир эркекке 3 кыздын төгөрөгүндө болуп атат да, 3-4 кыздын ошончолук көрсөткүч. Жок, 3 болуп, 3 көп менимче. Бул такташ керек, менимче бул кыздардын саны көп болуп атат биринчиден. Бул анан экинчиден сөзсүз түрдө жанатан бери жакшы сөз козголуп атат. Чынында үй бүлө институтунун дагы баалуулуктар баягы 50 жылда эл жаңы дегендей, ушул Советтер Союзунан бери жакка эле эгемендүүлүк алгандан бери эле бир топ баалуулуктар өзгөрүлдү да. Биз мына бала кезде биз өзүбүздүн эле мезгилде мына 70-80 жылдардын аралыгында кыздар кандай жигитке турмушка чыгат деген критерийлер болчу. Сөзсүз түрдө жигит жогорку окуу жайын бүткөнү абдан каралчу, пилот армияга барып келдиби, сөзсүз каралчу, жана үй бүлөлүк баягы байгедей статусу каралчу. Бул бир топ критерийлер менен эми кыз балдар жигит тандаганда турмушка чыгууда ушул баалуулуктар бүгүнкү күнү бул таптакыр башка баалуулуктар менен алмашылып калбадыбы? Эмне болсо ошолсун, акчасы болсун. Кызыкчылыктар. Мына тиги Аманбол айткандай, кызыкчылыктар таптакыр башка болуп атпайбы? Анан эртеңки күнү тагдыры талкаланышы бул экинчи маселе болуп калып атат да. Ошон үчүн ажырашуулардын саны кескин көбөйүшү, бул көптөгөн маселелер, критерийлерден келип чыгат. Мен бул жерде айтар элем, Нургазы мырза айткандай, эмгектин баары, могул жоопкерчиликтин баары энеде болуш керек. Үй бүлөдө энеде. Тарбиядан башталат баардык нерсе кыз балага. Камила, атачы ата. Атанын ролу барбы? Атанын албетте ролу бар. Баягы эне ички күч, ата сырткы күч деп коет. Баягы эне деген балага тарбия берүүдө менимче бир 70-80% тарбияны эне аркылуу берилет балага. Бир сөзүңүзгө аралжыдан мисалы көп эле энелер барбыз, биз деле эми баягы кызыбыз чет элдик жаранга чык деп тарбиялабайбыз да мисалычы. Бирок баягы сиздер айткандай үйдөгү ички идеологияда иштеп ошондой багыт бергенге аракет кыласың, бирок болбой эле баягы турмуштук коомдук нерселер үстөмдүк кылып кетип атат го деген ойдомун да. Сиз жана суроо берип атпайсызбы? Кан алмашса генетика күчтүү болот депчи. Мисалы үчүн дүйнөдө азыр эң алдыңкы сап башында турган мамлекет технология бул Япония. Японияны билесиздерби? 98% бул япон улут түшүнөт. Дүйнөдө эң моно улут Япония. Бул жагынан караганда сиз айткан аргумент туура болбой калат да, анткени ошол Израиль. Дүйнөдө IT технология, медицина боюнча бүт эле өздөрүнүн улуттары, өздөрүнүн улутун сүйгөн, өзүнүн мамлекетин сүйгөн улут гана бир чоң өзгөчөлүк кылат. Тескеринче ошол монолуттар салтын да сактап, технологиянын алдыңкы сап башында жүрөт. Ошондуктан бул критерий кан алмашса эле акылдуу болуп кетет деген менин оюмча. Бизде кыргызда бар да жана жеңил желпи нерселерге аябай бат көнөбүз го. Анан биякта кыздар айтып атпайбы, мен туура көз караштамын, мен өзүм каалагандай жашайм, менин тандоом депчи. Бул деген деградация да. Бул болбогон кеп. Кыз киши эркектерге салыштырмалуу акылдуураак болуш керек.
Анан кийин баягы себеби ал эне мектеп деп бекеринен айтылган жок да, ал келечекте баланы тарбиялоочу, улутту тарбиялай турган, улутта келечекке баягы улуттун келечегине жарай турган баатырларды тарбиялай турган адам да. Андыктан кыздар баягы бүгүнкү технология, инновация заманы деп өтө эле акылдуулар көп, тилекке каршы. Туура эмес акылдуулар көп да. Анан мен ойлойм, ушу биздин жаш кыргыз кыздар улутка, бир биздин каада салтыбызга, таза кыргыз кызына гана тиешелүү баалуулуктарга көбүрөөк көңүл бөлсө, мен ойлойм биздин аябай жакшы бир келечек күтүп турат деп ойлойм да. Рахмат сизге. Мынакей, бул жерде Максат мырза отурат. Сиз кандай көз караштасыз дегиле? Дал ушундай өзүңүздөрдүн курбалдаштарыңыздардын чет элдик жарандарга турмушка чыгып атышына жана досторуңуздун чет элдик жарандарга үйлөнүп жатканына? Негизи байкелер жантан бери жакшы сөздөрдү айтып атат. Мамлекеттик статистиканы билбейт экенмин, бирок өзүмдүн жеке жашоомдун статистикасы боюнча мырзалар чет элдик айымдарды алганын мен көргөн жокмун. Жалаң гана кыргыз айымдары чет элдиктерге тийип атканын мен көрүп атам. Өз көзүм көрүп атам. Бул чоң көйгөй эмнеден келип чыгат дегенде, эми баягы жаш болгондуктан бир аз айтып коеюн. Бул кыздардын намысын жоготуу эң чоң бир көйгөй. Намысын жоготкондон кийин эркек албайт. Кыргыздар өзгөчө, же болбосо ошол эле мусулмандар албайт. Ошондуктан анан Корея, же болбосо Европа, же болбосо Америка деген мамлекеттерге аларга экинчи вариант катары деп мен ошону түшүнүп атам. Рахмат сиздерге. Негизи эле келиңиздер, жалпылап айта турган болсокчу, мисалы барыңыздар, ой пикирлериңиздерди айттыңыздар. Жашырган менен болобу? Азыркы учурда биз бул жерден сүйлөп кала беребиз, бирок реалдуу турмушта башкача болот да. Кантип чектейбиз? Муну чектегендин жолу мыйзам кабыл алыш керек деди. Мыйзам кабыл алыш керек. Это биринчиден, экинчиден ошол чет мамлекеттин жаранынын кызыкчылыгы эмнеде? Ошол кызды алып аткандыгынын. Үчүнчү маселе бул ошол үй бүлөлүк эне институту деп туура айтып атпайсыздарбы? Ата институту да. Ошол эне менен атанын биргелешип, ошол өсүп келе жаткан жаңы муунуна, өзүнүн кызына, же мен өзүмдүн кызыма ар дайым мен тарбия беришим керек да. Алтыным, кызым, сен чоңойгондо Ошко барасыңбы, Жалал Абадка барасыңбы, Баткенге барасыңбы, Кыргызстандын тегерегинен чыкпаган кыргыздын жигитине турмушка берем сени. Башка улутуңду мага алып келбе, башка улуттун балдарын мага тааныштырба деп ошентип тарбия берсе, бала багы куш уясынан көргөндө учканда ошону алат деп коет го. Анысыкандай ошол эне менен атанын тарбиясынан ошол нерсени кылышыбыз керек да. Анысыкандай биздин мамлекетте дагы ошондой бир сериалдарды, кинолорду, азыр заманбап болуп атат интернетте, ошондой кыска метраждуу кинолорду көрсөтүшүбүз керек да. Мисалы ошол эле чет мамлекетке чыккан кыздын тагдыры кандай болуп калды, коркунучтуу абалда болуп калды. Ошол нерселерди чагылдырып көрсөтүп, болгон окуяларды. Кыргызга тийсең момундай болот экен, Америкага тийсең момундай болот, Кытайга тийсең момундай болот деген нерселерди биз кыска метраждуу кинолор менен биздин балдарга тарбиялар беришибиз керек. Анан ошондо биз өзүбүздүн менталитетибизди, өзүбүздүн каада салт, үрп адатыбызды сактап калабыз да. Рахмат, ой пикирлер барбы? Дагы айтып койсоңуздар болот. Ушул жерден бир жана Найжира айым айтып калды да, кыргыздын жигиттерине эле турмушка чыккыла экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп атпайсыңарбы? Биз үй бүлө кодексиндеги каршы келбеген иш жазалыш керек да мыйзамдарга. Анын үчүн мыйзамдар менен бекитилиш керек бардык нерсе. Бизде ошол баалуулуктарыбыз мыйзамда көрсөтүлгөн, чектен чыкпоо. Анан бул жерде эми эфирден айтылып аткандан кийин коомчулукка дагы ошондой бир туура маалымат бергендей болушубуз керек. Бул үй бүлө бүгүнкү күндөгү үй бүлө институтунда дагы мен дагы сөзүмдү кайталайм. Энелердин ролуна сөз түрдө мамлекеттик деңгээлде дагы бир өзүнчө бир чоң бир программалар иштелиш керек да. Анан жана энелер мектеби деп мына айрым райондорго барсаң, ушул кээ бир жерлерде энелер мектеби керек экен деген мындай эл ичинде сунуштарды угаасың. Жанагы кыргыздын каада салтын, кызды канча жаштан баштап тыюулар болуш керек, 12 жашка чейин кандай тарбия бериш керек, 12ден кийинки эрежеге жеткен маалда кандай тарбия, турмушка чыгардагы тыюулар, тарбиялар, ушулар жөнүндө бир кыргыздын улуттук байыркы биздин каада салтыбызда нукура тарбияны берген энелер мектеби керек деген сунуштар айтылып келет. Ушулар жанданыш керек болгонучу. Биз улуттук, албетте биз кичинекей баягы элдин саны аз улут болгондон кийин биринчи кезекте ошол
улуттун тилин жоготуп албай, динин жоготуп албай, каада салтын жоготуп албаш үчүн бул жерде сөзсүз түрдө биринчи мен жана аталардын институту деп атасыңар, мен акцентти ушу энелер институтуна коер элем да. Биз коомдо бул эми аял заты зор күч, ошону мамлекеттик деңгээлде пайдалануу жагы анчайын болбой атат. Муну дагы моюндашыбыз керек, чынын айткандачы. Мен айтар элем бүгүнкү күндө ошол тыюу салыш керек деп жигиттер азыр бир агрессивдүү айтып атат. Тыюу салуу мүмкүн эмес. Бүгүнкү күнү эл аралык мыйзамдарга карашы дискриминация болуп атат. Тиги силер укугун бузуп атасыңар деп мына жогорку кеңеште эле биз 5-чи чакырылышта 22 жашка чейин кыз баланы четке жалгыз чыгарбаш керек деген мыйзам киргенде кандай каршы чыгуулар болгон. Ой, биз калың жөнүндө сүйлөшө албайбыз, Камила эже. Эмне айтасыз? Чоң талкууга айланып кетет да бул. Эми албетте бул ар кандай нерсенин баягы орусча айтканда золотая середина дегендей ортолугун таап туруп, мыйзамдар да бузулбаш керек. Элде дагы бир мындай бир абдан карама каршылык болбогондой болуп, заманбап мындай мыйзамдарды иштеп чыкса болот. Албетте бул мындай чечилбеген маселе жок. Биринчи кезекте биз тарбияны, кыргыздын улуттук тарбиясын биринчи орунга коюшубуз керек да. Ал ар кандай мыйзамдардан жогору турган бизде керемет тарбия бар. Кыз балага берген тарбия, эркек балдарыбызга берген тарбиябыз бар биздин. Ошолорду колдоно билишибиз керек да. Рахмат сизге. Үйлөнгөндөр боюнча мисалы эркектер барып сабап салыш керек же болбосо ташпаранга алыш керек деген да ойлору бар да, айрым эркектердин, мырзалардын оюн көрө турган болсокчу, анан алар жеке кызыкчылыгы менен эгер чын эле көзү жетип атса чыга берсе болот менин оюмчачы. Анан эркектер эгер намыстанса агай, ошол биздин айымдардын нерсе көп да, жапчаш болуп туруп карыган түрккө экинчи аял болуп тийип атпайбы? Жок, мисалычы ошол кыздардын кызыкчылыгын баардык жагынан коргоп бере алса, намысына келсе кыргыз мырзаларычы, ошол кыздарды ташпаранга алгандын ордуна өздөрү намысына келип, бул жакта Айбек агай айтып атпайбы, ошол кыздарды коргоп жашоосун жакшы деңгээлде куруп бере ала турган мындай көзү жеткен инсанга чыгат кыздар делечи, жөн туруп эле чыга бербейт да. Анан ар кандай көз караштар менен да чыга берет. Жашырган менен болобу? Мисалы, кээ бир кыздардан турмушка чыгып аткандарды сурайсың да, эмнеге чыгып атасың ага десең, зато чет өлкөгө барасың, чет өлкөнү кыдырасың, нормально жашайсың деп айтат алар. Жашагандар деле бар, баардыгы мисалы жаман болуп кеткен жок. Анан тиги машина берди, атасына, апасына квартира берди. Байжира, бул жерде азыр жигиттер айтып атпайбы? Биз кыздар деле көрүп атабыз, четке чыккан жигиттерди көрбөй атабыз депчи. Биз деле көрүп атабыз турмуштан. Статистикасы жок эле, мен турмуштан аттуу баштуу кишилердин балдары ошол Кытай улутуна үйлөнүп эле, Кытай улутундагы кыздарга үйлөнүп эле, элге килтейген тойлорду берип, аттуу баштуу кишилер болгондо дагы мен билгенден эле 2 киши. Андай мал эме статистика бул так турмушта баягы фактыдан алынып атпайбы мунун баары. Бул жерде жалгыз эле кыздын четке турмушка чыгуусун кеп кылбай, жигиттерибизди да карашыбыз керек да. Бул жерден эмне үчүн баягы жигиттердин саны демографиялык көрсөткүч боюнча аз болгонуна карабай туруп, четтен үйлөнүп атат. Бул дагы маселе. Ошондо үйлөнгөндөргө салык салыш керек. Казакстандачы ушундай чектеп атышат да, аябай мисалы бир кыз чыккан атса барып ресторанына чейин барып жабылып алышып, жана ким Айдан айткандай ташпаранга алып казак кыздарын коргоп калабыз деген сыяктагы ишти аракеттер жүрүп атат да. Бул мыйзам чегинде чектеп коюшубуз керек депчи. Жалпылап айтсак, ушул закондор мисалы буга чейин деле берүү жасаганбызда, ошондо айтканда $100,000 кылып койсун, ал кийин гарант болот. Кийин кайтып келсе, ошону кийин колдоно алат деген сыяктуу ушундай нерселерди. Бирок феминисттер каршы болот экен буга. Сиз айткандай. Эми бир 100гө жетпеген феминист болсо керек Кыргызстанда. Анан грант алып эле ызычуу кылып берсе, ошолорду уруп берсек, анда биз улут катары тез эле жоголуп кетебиз. Улуттук намыс маселесинде казактар чынында алдыда болуп атат. Жана мисалы үчүн мыйзамдардан жогору турган бир жазылбаган мыйзамдар, жана чечендердин жазылбаган мыйзамдары бар го, чечендердин, ингуштардын. Ошондой сыяктуу биздин бир мыйзамдарыбыз болуш керек. Илгери болгон, азыр жок. Илгери макалдарда калып калды. Тарбия деп атпайбызбы? Ошол тарбия жок да, ошонун өзү жок. Анан жанагы кайсы бир долбоорлорду алып келип, бир чет элдик долбоорлорду ээрчип кетип атабыз. Башка мамлекеттердин кызыкчылыктарын ошо өзүдүн бир улуттук жазылбаган мыйзамдары иштебеген үчүн кайсы жактан грант келсе, ошол жактын маселеси көтөрүлүп эле ызычуу болуп жатабыз да. Кыргызда жакшы сөз бар да, тамчы тама берсе таш жарат дегенчи, акырындык менен тарбиялай бериш керек. Анан мыйзам чегинде сөзсүз түрдө баягы улуттук нерселерди эске алып, мыйзам кабыл алып коюш керек да.
Рахмат сиздерге атайын вактыңыздар бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Ар бирибиздин эле ой максатыбыз ошол Кыргызстандын ар бир жараны кызы болобу, уулу болобу, социалдык кандайдыр бир көйгөйлөргө кабылбастан келечектүү жашаса деген гана ой максат бар да. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул эми ар бир инсандын өзүнүн иши, ошентсе дагы биздин бүгүнкү берүүбүз өзгөчө өзүнүн улутун сүйгөн кыргызстандыктар үчүн мындай пайдалуу жакшы кеп кеңеш ой пикирлерди уга алдыңыздар деп ойлойм. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду.